Ukraynanın военный askerleri Ostrov Semenya aralında Orus askerlerine bağınıp erişti. Gostomel şaharında Orusiyалық desantçılar Ukraynanın kuraldığı күчтөрүнүн формасына өтүштү. Баскынчылар Украин формасын чечип, ага алмаштырышат. Видеонун алдыйындагы колду басып, жана подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгурочону басып, ушул тууралуу маалыматтарды так билип туруңуздар. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! Мен бул жердемин. Биз эч кандай курал таштабайбыз. Биз мамлекетибизди коргойбуз. Анткени биздин куралыбыз чындыгыбыз бул жерибиз. Мамлекетибиз балдарыбыз. Биз мунун баарын коргойбуз деп жооп берди Зеленский интернетте тараган фейкке. АКШ президенти Джо Байден НАТО боюнча Вашингтондун союздаштарын колдоо үчүн Европага АКШнын кошумча күчтөрүн жайгаштыруу боюнча буйрук чыгарганын билдирди. Бул тууралуу РИА Новости кабарлады. Кече айткандай, АКШ НАТОнун аймагын коргойт. Европада потенциалыбызды жогорулатуу максатында кошумча күчтөрдү жайгаштыруу боюнча буйрук чыгардым. Бул НАТО боюнча союздаштарды колдоого багытталган документ, деди Байден. Ал Россия президенти Владимир Путинди эл аралык тынчтык жана коопсуздукка коркунуч жаратып жатат деп күнөөлөп, НАТО эркиндик жана демократия тарапта экенин көрсөтүп жатканын белгилеген. Президент Путин батышты бөлүп жаруу боюнча максатына жетүүдө утулуп калды. НАТО болуп көрбөгөндөй чечкиндүү жана биримдикте. Ал эми альянс биздин баалуулуктарды бөлүшкөн жана качандыр бир кезде ага кошулууну чечкен Европа мамлекеттерине эшигин ачып турат, деген АКШ президенти. Буга чейин АКШ президенти Джо Байдендин администрациясы Европада турган америкалык аскерлерди чыгыш Европага көбүрөөк жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатканы айтылган. 25 февралда НАТО Россияны тез арада Украинадан атайын операцияны токтотууга чакырып, чукул жыйын өткөргөн. Мындан тышкары альянска мүчө мамлекеттердин лидерлери Европадагы аскер күчүнүн жайгашуусун Украинадагы операциядан кийин кайра карап чыгара айтышкан. Орусиянын куралдуу күчтөрү Киевдин Троещина районунда жайгашкан ТЭЦ 6 жылуулук электр борборуна чабуул коюп жатат. Бул тууралуу Украинанын атайын коммуникация жана маалыматтык коргоо боюнча кызматы Киев убактысы боюнча түнкү саат 2:30 чамасында билдирди. Маалым болгондой, Киевдин айрым аймактарында учурда жарылуунун добушу угулууда. Муну Telegram каналдарында жарыяланган видеолордо күбөлөп жатат. Расмий маалыматка ылайык, Украина баш калаасынан 30 чакырым алыстыктагы Васильков аймагында орус десанттары конууга аракет кылып жатат. Украинанын куралдуу күчтөрү каршылык көрсөтүүдө. Президент Владимир Зеленский түн жарымын утурлай жарыялаган видео кайрылуусунда орус күчтөрү чабуул койгону жатканын, Киевди колдон чыгарбаш керектигин түнү оор өтөөрүн эскерткен. Киевдеги жардыруулар Украинанын бир катар райондорунда жардыруулар менен атылган октун үнү угулуп жатат. Бул маалыматты 26 февралда Униан басылмасы билдирди. Сөз Соломенко, Шулявка жана Зоопарк райондору тууралуу болуп жатат. Ал арада Украинанын мамлекеттик атайын байланыш кызматы жарандарын тез арада жашырынууга чакырып жатат. Булак Назар Ньюс Кейжи. Путин Коопсуздук кеңешинде билдирүү жасап, Украинага шарттарын айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин Коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу РИА Новости маалымдады. Жыйындын жүрүшүндө кеңештин мүчөлөрү менен Украинада жүргүзүлүп жаткан атайын операциянын жүрүшүн талкуулап жатканы айтылды. Путиндин билдирүүлөрү негизги учурлары. Россиянын аскерлери өзүнүн мекенин жана элин коргоо тапшырмаларын ийгиликтүү аткарып жатат. Негизги согушту кагылышуу украиналык колчулдар отряды менен жүрүүдө. Украин улучулдарынын куралданган отряды Киев жана Харьковка залп атуучу системаларын коюп, террорчулардыкындай кадамдарга барууда. Россия каракчы баңгилер менен неонацисттердин эч кандай келишимдерди күтпөйт.
Батыш Украинага курал ташууну токтотушу керек. Ал эми Украин аскерлерине төмөндөгдөй кайрылуу жасады. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аскерлерине дагы бир ирет кайрылам. Неонацисттер менен бандераларга балдарыңарды, аялдарыңарды жана карыларды тирүү калкан кылып колдошуна жол бербегиле. Бийликти өз колуңарга алгыла. Бизге теги каракчы бангилер менен неонацисттерге караганда силер менен мунасага келүү жеңил болот окшойт. Булак Назар Ньюс Кейджи. Зеленский Орусия менен сүйлөшүүгө даяр экендигин билдирди. Украина Орусия менен нейтралдык макам боюнча сүйлөшүүгө даяр. Бул туурасында аталган өлкөнүн президенти Владимир Зеленскийдин кеңсесинен билдиришкенин РИА Новости жазды. Маалыматка ылайык, бирок Киевке коопсуздук кепилдиги керек экени кошо айтылган. Буга чейин Украина башчысы Москва менен блоктон сырткаркы макамдан тарта бардык маселелерди талкуулоодон коркпой тургандыгын жар салган. Эске салсак 24 февралдын таңынан тарта Украина Орусия мамилесиндеги кырдаал башкача өңүттө өнүгө баштады. Украина тараптан Луганск элдик республикасы менен Донецк элдик республикасына карата аткылоонун аягы үзүлбөй, аталган республикалардын жетекчилери РФ лидери Владимир Путинден жардам сураган. Мындан улам Путин эртең менен элине кайрылып, Донбасста аскердик атайын операция өткөрүү чечимин кабыл алгандыгын жарыя кылды. Ал эми Украина президенти Владимир Зеленский өлкөнүн бардык аймагына согуштук абал киргизилип жатканын билдирди. Ал эми Путин буга чейинки сүйлөшүүлөр жыйынтык бербегендигин, Орусиянын НАТОну кеңейтпөө боюнча сүйлөшүү аракетинен майнап чыкпагандыгын билдирди. Андан сырткары Путин орусиялыктарга жана Украин аскерлерине кайрылып, Украинанын бийлигинин кылмыштуу буйруктарынан баш тартууга чакырган. Эгер кан төгүлүп кетсе, жоопкерчилиги Украинаны башкарган режимде болорун белгилеген. Чыңалган кырдаалдан бир нече күн өткөндөн кийин 25 февралда Франциянын президенти Эммануэль Макрон Владимир Зеленскийдин өтүнүч менен Орусия президенти Владимир Путинге чалган. Ал Зеленский аскердик иш-аракеттердин эртерээк бүтүшүн суранып, аны менен сүйлөшүү жүргүзүүнү өтүнгөнүн. Украина президенти РФ лидери Путин менен байланыша албагындыгын айткан. Макрон бул сүйлөшүүдөн жыйынтык болбогонун кошумчалаган. Булак Назар Ньюс Кейджи. Орусияда согушка каршы акциялар учурунда 1700 киши кырмалды. Бейшембиде Орусиянын ондогон шаарында Украина менен согушууга каршы наразычылык акциялары өттү. Митингге бийлик уруксат берген эмес. ОВД Инфо бейөкмөт уюму билдиргендей, 24 февралда Орусиянын 53 шаарында 1700дөн ашык кишини полиция кармап кетти. Уюм Москвада 900, Санкт-Петербургда 400 адам кармалганын маалымдады. Москвадагы митингди чагылдырып жаткан Свобода радиосунун 3 кабарчысы кармалды. Алардын бири кармоо учурунда тартылган видеону редакцияга жөнөтүүгө үлгүргөн. Видеодо кабарчы пресса өкүлү экенин айтып жатса да, полиция кармап баратканын көрүүгө болот. Журналистти тартип коргоочулар сүйрөп барып, автобуска салышкан. Кармалгандар Кунцевой ички иштер бөлүмүнө жеткирилип, бир нече сааттан кийин адвокаттын келигишүүсү менен бошотулду. Акция учурунда башка ЖМК кызматкерлери да кармалганы айтылууда. База Телеграм каналы өз булактарына таянуу менен шаар полициясы чагым деп эсептеленген көрүнүштөрдүн барына бөгөт коюу боюнча тапшырма алганын билдирди. Маселен Украина желегин же Корч антиаскердик билдирүүлөр жазылган плакаттарды көтөрүп жүргөндөр жазаланышы мүмкүн. Булак Назар Ньюс Кейджи.